Көп акча табыш үчүн стресс болосуң, кыйналасың. Башкача айтканда, көп акча табуу талыкпаган эмгекти, стрессти талап кылат деген убеждение көпчүлүгүндө бар. Ошондуктан алар мындай моментке кабылгысы келбейт. Ооба, стресстүү моменттер болот. Анткени серьезный чечимдерди чыгарыш керек болот. Көп навыктарды үйрөнүш керек болот. Көп акча табуу бул көп навыктар. Аз акча тапкан адамдарда аз навыктар бар. Аларда кандайдыр бир навыктар бар, бирок алар андан ары өсүп турганга аракет кылышпайт. Эмне үчүн дагы эки чет тилин үйрөнүшпөйт? Эмне үчүн крутой переговорщик болгонду үйрөнүшпөйт? Анткени булардын баары аракетти күчтүү талап кылат. Эрте туруу керек, көбүрөөк жасаш керек. Основной жумуш бар, бирок ошентсе да окуп билим алып турганга убакыт бөлүш керек. Кечирээк жатып эрте туруш керек. Адамдар ушуларды каалашпайт, ошондуктан аларды жасашпайт. Эгер сен бул күнгө чейин аракет кылып жасап турсаң, 500% күчүңдү финансылык бай болгонго жумшасаң, уже бүгүнкү күндө финансылык ийгиликтүү болмоксуң. Бирок сенде азыр счетуңда канча акча бар? Бул сенин бүгүнкү күнгө чейин кандай жашаганыңдын көрсөткүчү. Эгер сен комфортто жашап жүргөн болсоң, мына результат азыркы жашоо. Билим алуу аздык кылат. Адам билим ала берет, бирок аны колдонуш керек. Ошондуктан биз файлыбызга билимдерди киргизебиз жана көнүгүүлөр, медитациялар, гипнотерапиялар аркылуу колдонобуз. Дайыма туруктуулук менен аткаруу маанилүү. Вербальный программирование аркылуу эски убежденияларды жаңы убеждение менен алмаштырабыз. Эгерде мен бай болом, мен баарына далилдейм деген убеждение болсо, мындай убеждение менен адам бай боло алат, бирок кыска убакытка эле болот. Анткени ички удовлетворение, ички канааттануу жок, бактылуу кылбайт. Ийгиликке жетүү жашоонун любой сферасында. Ички канааттануусу жок, ичиңден бактылуулукту сезбесе, бул провал дейт. Башкача айтканда, жеткен ийгилигиңе ичиңен канааттанып, бактылуулукту сезиш керек, рахаттана алыш керек ошондо. Мына ошон үчүн большое почему, башкача айтканда, эмне үчүн керек деген себептерин жазып чыгышыбыз керек болчу. Максаттарыбызды жазганда, аны эмне үчүн каалайм, эмне үчүн таштап салбай аягына чыгам деген себептерин жазыш керек болот. Бул именно сиздин максат. Эч ким сизге аны навязывать эткен эмес. Эгер сизде мен бай болуп баарына доказывать этем деген каалоо болсо, балким сиз бай болосуз, бирок бул сизди ички бактылуулук алып келбейт сизге. Же кыска убакытка чейин гана ошондой сезим болот. Андан көрө бул каалооңузду башкача кылып түзүңүз. Мен финансылык жактан бай болгум келет. Бирөөлөргө гана доказывать этпестен, өзүм дайыма кыялданган жашоодо жашаш үчүн, сүйүктүү ишим менен алектениш үчүн, ата-энеме татыктуу, бактылуу карылыкты тартуулоо үчүн, балдарымды Оксфорд, Кембриджде окутуш үчүн, же мен финансовый состоятельный адам болгум келет, өзүмдүн корпорациямды ачыш үчүн жана башка өзүңүздүн кыялдарыңызды айтсаңыз болот. Ийгиликке жетүү ички канааттануу менен чогуу болуш керек. Сенде андан рахаттануу болуш керек. Ийгиликке бараткан процесстин өзүнөн дагы рахаттанышыбыз керек. The power is now, сила сейчас дейт. Эң чоң ката бул мен эртең бай болом, анан ошондо жашап баштайм. Менде эртең акча болот, ошондо мен рахаттанып жашайм. Эртең мен бактылуу болом. Жок, эртең балким болбой да калышы мүмкүн. Эч ким билбейт, эртеңки күндү көрөрүн көрбөсүн. Эртеңки күн болорун билбейбиз. Биз бүгүнкү күнүбүздү жоготуп жүрө беребиз эртеңки күн үчүн. Балким эртеңки күн келбей да калышы мүмкүн. Канчалаган окуялар болуп атат. Адам бүгүн банкетте отурат, чогуу майрамдачубуз, чогуу иштеп жүрө эле, чогуу кандайдыр проекттерди иштетип жүрө эле, ал адам уже жок. Ошондой эле арабыздан адамдар кетип калып атышат тиги дүйнөгө. Ошондо ойлонуп калабыз, жашоо ушундай турбайбы деп. Ошондуктан эртеңки күн болбой деле калышы мүмкүн деп, бүгүнкү күнүбүздү белек катары кабыл алышыбыз керек. Кудай бизге бүгүнкү күндү тартуулап атат. Ошондуктан сен трансформация болуп аткан процесстеги жолунда, акча иштеп табуу процессинде, финансовый ийгиликтүү болуу процессинде бүгүн жашаш керек. Башкача айтканда, ошол процесстин өзүнөн рахаттануу керек. Мен бай болгондон кийин
рахаттанып кубанам эмес, мына бүгүн прям азыр. Өзүңүзгө айтыңыз. Ооба, мен азыр ийгиликтүү болууга бараткан жолдомун. Мен процесстемин. Мен ошондон рахаттанып атам деп айтыңыз. Акча иштеп табуу, көп стресс, кыйналуу, чыңалуу деген убеждение болсо, акча иштеп табуу рахат алып келүүчү процесс, кызыктуу. Анткени мен аны менен чогуу өзүм дагы өсөм, личность катары, адам катары. Акчаны иштеп табууда рахат алам деген убеждение менен алмаштырабыз. Аффирмациялардан сырткары, мотивационный сөздөрдү угуудан сырткары жазуу түрүндө упражнение бар. 2 күндүн ичинде жасайбыз. Бизди токтотуп туруучу убежденияларды жазабыз. Жана аларды алмаштыруучу, бизди алдыга жылдырчу жаңы убежденияларды жазабыз. Башкача айтканда, дискретизация убеждения. Жаңы убеждение менен алмаштырабыз. Андан кийин ошол жаңы убежденияларды 25 жолу жазып чыгабыз. Биз алмаштырган жаңы файлды 25 жолу жазабыз, мындайча айтканда. Бул упражненияны бардык психологдор, квантовый физиктер сунушталат. Дагы менин жашоом итак эле комфортно, жакшы, мен кыйналбай эле койсом болот деген убеждение бар. Ага, ооба, мен комфортно жашайм. Бирок мен өзүмдүн күчүмө, өзүмдүн потенциалыма, талантыма ишенем. Мен финансылык эркиндикке чыга аларымды билем, колуман келет. Мен ишенем. Мен финансылык эркин болом. Анткени менде талант, потенциал, жөндөм жана эң маанилүүсү, менде эң күчтүү каалоо бар. Ошентип 25 жолу жазабыз. Эгерде бир точканы бир канча инструмент менен ура берсең, ишенип коюңуз, ал тешилип кетет дейт. Ишенсеңиз дагы, ишенбесеңиз дагы баары бир. Биринчи аффирмация кылабыз, экинчиден гипнотерапияны угуңуз, үчүнчүдөн жаңы убежденияларды 25 жолу жазыңыз. Улардын баары инструменттер. Ишенип коюңуз, прорыв сөзсүз болот. Ушундай момент келет, сиздин разум сопротивление, каршылык көрсөтпөй калат, талашпай калат. Анткени бул ишенимдер сиздин натураңыз болуп калат. Плюс билим аласыз. Жогорку частотада вибрация болуп каласыз. Ийгиликтүү адамдар менен бирге болосуз. Сөзсүз миллионер болосуз. Ушул билимдерди алып атканда, айтылган тапшырмаларды аткарып атканда, 2 айдын ичинде эле доходум 3 эсе көбөйдү деген каттар келди дейт Асел. Бул билимдер адамдын потенциалын ачып, кирешени 2-3 эсе көбөйткөнгө жардам берет. Эмне үчүн мындай болот? Ички ишенимдер жаңы ишеним менен алмашылат, жана алар иштеп баштайт. Башкача ойлонуп каласың. Анткени буга чейин сени токтотуп турган убеждениялар болгон. Феррари болуп каласың. Ойлонуу процесси толугу менен өзгөрөт. Ойлонуу процесси толугу менен өзгөргөндө, сезимдер, переживаниялар дагы толугу менен өзгөрөт. Сезим, эмоция, жакшыны күтүү, колунан келер эле ишенүү, жакшы нерсе болот деп толкундануу пайда болот. Жана ушулардын баары сенин чечимиңе таасир берет. Көбүрөөк звонок кылайын, көбүрөөк встречаларды өткөрөйүн, көбүрөөк сатайын деп чечим чыгарасың. Бир кыз мурда башка иш менен электен чыккан. Бирок бир ай миссия на миллионду окугандан кийин спа-салон ачты дейт. Скульптурный массаж лица жасайт экен. Буга чейин ал ар кайсы иштер менен заниматься чыккан. Чечим чыгара албай эле улам кийинкиге калтыра берчүккен. Бирок окуп баштаганда бир айдан кийин эле чечим чыгарып спа-салон ачыптыр. Ага непоколебимая вера в себя деген урок абдан чоң таасир бериптир. Так что өзгөрүү бат эле болот, так что сен өзүңдүн үстүңөн кандай иштеп атканыңа жараша болот. Ал анан сенин чечимиңе, жана результатыңа таасир берет. Мына ошол сенин тагдырың болуп калат. Ийгиликтүү адамдар өзүнүн колу менен, ою менен, кыймыл аракети менен, чечимдери менен өзүнүн тагдырын, жашоосун өзү түзүп аларын билишет. Эч убакта чектелген ой менен ойлонбогула. Же тиги же бу деп. Мен бай болом же мен бактылуу болом деп. Сен бай дагы, бактылуу дагы боло аласың. Бай дагы, кол ачык беришен дагы боло аласың ушул учурда эле. Өзүңө ушундай ойлорду бекит. Мен сүйкүмдүү боло алам, мен назик боло алам,
мен берешен боло алам, мен бактылуу боло алам, мен ден соолугум чың адам боло алам, ошону менен бирге бай боло алам. Бул абдан маанилүү тема. Упражнение жасайбыз. Ушул теманы жакшылап түшүнүп алышыбыз керек. Муну түшүнбөсөк, мусорлордун баарын килемдин астына шыпырып, бастырып койгондой эле болобуз. Как будто үстү таза болуп көрүнүп, астынын баары мусор болгондой болот. Азыр упражнение жасап, килемди көтөрүп астындагы мусорлордун баарын тазалайбыз. Башкача айтканда, перепрограммирование кылабыз. Биз ишенимдерибизди жаңы ишенимдер менен алмаштырышыбыз керек болгон. Муну сөзсүз жасашыбыз керек. Настроенияңыз барбы же жокпу? Убакыт барбы же жокпу? Ага карабай жасашыбыз керек. Сиздин финансовый ийгилигиңиз бул стол деп элестетиңиз. Столдун 4 буту бар. 4 буту болгондо гана ал устойчивый турат. Биринчи буту. Мен билим алдым. Менин билимдерим финансылык ийгиликтүү болууга жардам берет. Экинчи буту. Мен финансымды башкарганды үйрөндүм. Үчүнчү буту. Мен экономныймын. Менде карыз жок. Мен акчанын магнитимин. Төртүнчү бут. Мен крутой компанияда иштейм. Бул компаниядан пассивный доходко чыксам болот. Ушундай сыяктуу кылып, ар бир бутуна столду кармап туруучу себептерди жазыңыз. Анан экинчи упражнение. Эмне үчүн бай болгон жакшы, ошонун 10 себебин жазыңыз. Анан үчүнчү упражнение. Өзүңүздүн поддерживающий убежденияңызды 25 жолу жазып чыгыңыз. Анан 4-чү упражнение. Песня успеха. Ийгилик ырын жазыңыз. 4 саптан турабы же 8 саптан турабы өзүңүзгө каалаган ушундай ийгилик ырын жазыңыз. Жакшы рифма менен өзүңүздүн личный ырыңызды жакшы аффирмациялардан турган, аябай сизди поддерживать эте турган бир аябай жакшы ушундай ыр жазыңыз. Ошону дайыма ырдап жүргөндөй болуп. Кыңылдап биз ырларды ырдап жүрөбүз го. Ошондой бир болбогон бир маанисин түшүнбөй эле бир бизди может артка тартчу ырларды ырдайбыз, может бизчи. Андайларга эметпей, биз өзүбүздүн именно бизди ийгиликтүү кылганга жардам бере турган ушундай өзүбүздүн сөздөрүбүз, ушундай как гимн сыяктуу өзүбүздүн ырыбыз болуш керек экен да. Ошону дайыма кыңылдап, дайыма ырдап, көңүл настроение болгондо ошону ырдап жүрүшүбүз керек экен.